Кудайдын чакырыгы 31-май. Өткөн жылы эмгек күнү алдындагы эс алуу күндөрүнүн алдында мен абдан чарчап чалыккан элем. Бизде финансы кыйынчылыктар болуп, көптөн бери эс алууга чыга албай калдык. Ошондуктан мен Кудайдан бизге эс алууга кандайдыр бир мүмкүнчүлүк берүүсүн сурай баштадым. Сыйындым жана күттүм. Бир нече күндөн кийин менин досум мага айылдагы үй азыр бош экенин айтып, барып ошол жака бир нече күн жатып эс алып келбейсиңби деп сунуштап калды. Эртеси эртең менен досум чалып, үй толугу менен менин карамагымда экенин айтты. Мен абдан кубандым. Бир жума бекер эс алам деп сүйүндүм. Ошентип эс алууга жолго чыктым. Бирок жолго чыккандан 1 саат өтпөй эле баары тескери кете баштады. Күн ысып, 30 градустан ашканда машинанын кондиционери иштебей калды. Аны кайра иштетем деп аракет кылдым, бирок болбоду. Бир аздан кийин тер маңдайымдан агып, көзүмө тама баштады. Терезелерди ачып, таза аба жардам берет деп үмүттөндүм. Чынында жардам берди. Бирок күтүлбөгөн жерден катуу жаан башталды. Асмандан нөшөр куюлуп, мен толугу менен суу болуп калдым. Жол тыгылып, унаалар авариялык жарыктарын күйгүздү. Терезени ачсам жаан куюлат, жапсам тер басат. 5 сааттан кийин гана көздөгөн жериме чарчаган, суу болгон абалда, бирок эртеңки эс алууну күтүү менен келип жеттим. Эртеси эртең менен бир чыны чай ичип алып, дүкөнгө барып керектүү нерселерди алдым. Андан кийин сырттан тынч жер таап, ой бир эс алайынчы деп, ошол жерге жайгаштым. Чыныгы бейиштей сезилди. Бирок эски керебет отурар замат сынып, мен жыгылып бутумду оортуп алдым. Жанымда күтүлбөгөн жерден чуркап келген чоң иттен башка эч ким жок болчу. Ал буттарымды жалап жатты. Акыры бошонгонумда буттарым көгөрүп, жаракат болуп калган экен. Анан кайрадан катуу жаан башталды. Акыры бир жума пландагыдай өтпөй, бир катар ыңгайсыздыктардан кийин эс алууну токтотуп, бузук унаа менен болсо да үйгө кайтууну чечтим. Үй бүлөм мени эшиктен кучакчайып тосуп алышты. Баары мен күткөндөй болгон жок. Албетте бул жашоомдогу эң жаман окуя эмес эле, бирок жүрөгүмдө чоң нааразычылык калды. Сиз да байкадыңызбы? Көбүнчө майда нерселер бизди чарчатып жиберет. Чоң кыйынчылыктарды жеңесиң, бирок анан күтүлбөгөндөй майда нерсе баарын бузуп салат. Мисалы, кир жуугуч машинабыз иштебей калат, же балаң тил албай, же досуң эң керек учурда жолугушууга бара албай калганын айтат. Албетте, бул нерселер жашоону токтотпойт, бирок жүрөктү оорутат. Мындай учурларда мен Ыйсанын тирилгенден кийин Марияга берген суроосун эстейм. Аял, эмне үчүн ыйлап жатасың? Кимди издеп жатасың? Биз ыйлап жатып, кыйынчылыктардын ортосунда Ыйсаны издегенде, ал ар дайым жаныбызда экенин, тынчтык жана соорончу алып келерин байкайбыз. Биз канча керек болсо, ошончо анын жанында боло алабыз. Ал бизди түшүнөт, жүрөктү тынчтандырган чындыктарды кайра эстетет. Ал бизди канчалык жакшы көрөрүн кайра эстетет. Ал биз менен, ал ушул жерде, ал бизге ойлогонубуздан да жакын.